сиздердин астыңыздарга мыйзам долбоору пакет менен киргизилип атат. Жер кодексине жарандык жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилип атат. Бул мыйзамдын маңызы боюнча, урматтуу депутаттар, биз ушул шайлоо астында берген убадаларыбыз бар. Баарыбыздын, ар бир фракция убада берген. Мигранттардын укугун колдойбуз. Мигранттардын тагдыры, мигранттардын көйгөйү биздин жүрөгүбүздү оорутат. Биз колдон келишинче мигранттарга жеңилдиктерди беребиз деп. Мына азыр дагы биз байма-бай Москвага каттаганда, мигранттар менен жолукканда, ар дайым ошол мигранттардын көйгөйлөрү абдан көп. Алардын арасынан чечилүүчү бар, чечилбей турганы бар. Мамлекеттик бюджеттен акча талап кылынат деп, мигранттар суранган көптөгөн көйгөйлөрдү чечип бере албай атабыз. Бирок биздин эркибизге байланышкан, акчаны талап кылбаган, жөн эле өзүбүздүн бир саясий эрк менен чечиле турган мигранттарга жеңилдиктер бар да. Мына ошол жеңилдиктердин бири ушул биз мыйзам долбоору аркылуу сунуш кылып атабыз. Бизде, урматтуу депутаттар, бизде бүгүн Россияда эле миллионго жакын биздин мигранттарыбыз бар. Ошолордун 100 миңге жакыны Россия жарандыгын алган. Россия жарандыгын алар жыргагандан алган эмес. Россия жарандыгын алса, алар ушул жерден пенсияга чыгабыз деп. Алар кандайдыр бир мигрант деген статуска ээ болбой, жаран болуп, өзлөрүн эркин сезиш үчүн алган. Алар жумуш менен камсыз бололу деп алган. Бирок тилекке каршы биздин мыйзамдар боюнча алар чет элдик жаран болуп калып атат дагы, бизден жер участоктарын сатып алууга алар мүмкүнчүлүгүнөн айрылып калышкан. Бул биздин жер кодексинде тети союз тараган убагында ошондой норма кирип калган. Чет элдик жарандарга жер сатылбайт деп. Алар эми ошол чет элдик деген статуска ээ болуп калып, жерден жер ала албай атат. Биз ошол өзүбүздүн боордош кыргыз жарандарына гана багытталган мыйзам. Алар Россиянын жарандыгын алгандыгына карабай, жерден жер участокторун алсын. Анткени ата-бабалары бир тууган ушул жакта жашайт. Алар келип жер участогун алса, бул керек болсо биздин экономика болгон салымда болуп кошолот. Бул инвестиция болуп да эсептелет. А эгерде биз аларды мындай өгөйлөп, силер чет элдик жарансыңар, жер алганга уруксат жок деп койсок, алар баары бир жерден туугандарына оформить этип, башка бир жолдор менен алып, кайра ал жерлерин алдырып үйүп атат. Туугандарына оформить эткенден эми ар кандай окуя болот экен да. Ошондуктан биз мына мигранттарга жолукканда ар дайым ушул маселени суранат. Бизди өгөйлөбөгүлө. Россиянын жарандыгын алсак дагы биз жүрөгүбүз менен, аң сезүүбүз менен биз кыргызбыз. Кыргыздын атуулдарыбыз, жер алганга уруксат бергиле деп. Анан урматтуу депутаттар, ушул жерде атайын талкуу убагында бул мыйзам Казакстан, чектешкен мамлекеттерге тарабайт. Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Тажикстанга бул тарабайт. Ошондуктан кээ бирлер айтып атпайбы, алардан келип алат. Албайт. Бул мыйзам кабыл алынса, только ошо Россиядагы биздин кыргыз улутундагылар алат. Кээ бирлер айтып атат, кыргыз деп эле жазып койбойсуң деп. Мыйзамдын өзүнүн чыгаруу эрежеси болот, эл аралык нормалары болот. Дискредитация болуп калат улуттар менен мындай полго, динге байланыштуу жана улутка байланыштуу дискриминация болбош керек деген норма бар. Ошондуктан биз ачык кыргыз деп жаза алган жокпуз. Кагазга ороп, бывший граждане Советского Союза деп жаздык. Кээ бир скептиктер Израилден келип алып алса эмне болот дейт. Кээ бирөөлөр айтат, Германияга кетип калгандар алып алса эмне болот дейт. Туугандар, Израилге кеткендер да албайт, Германияга кеткендер дагы келип албайт. Бекер берсек да албайт. Анан мына өкмөт, кечирип коюңуздар, өкмөттүн заключениясы өтө сабатсыз. Өкмөт айтат да, жер кодексинде чет элдик жарандарга бизге тыюу салынган дейт. Туугандар, жер кодексиндеги ошол эрежени алмаштыралы деп биз сунуш кылып атпайбызбы? А жер кодексинде запрет коюлганын билебиз. Ошон үчүн жер кодексине биз өзгөртүү киргизип коелу деп атабыз. Ошол мындан ары уруксат берели деп. Анан дагы бир ой айтылып атат. Эгерде ушул мыйзам кабыл алынса, башка бир адамдар келип жерди алат деп. Мына бүгүн колубузду жүрөккө коюп айталычы, бүгүн 200ге жакын лицензия бар. Алтын, ушул ар кандай байлыктар боюнча. Ошолор кимдин колунда? Ошолордун 90% Кытайлардын колунда. Жер кодексинде алар жер сатып алган жок. Алар лицензия аркылуу ошонун астындагы алтынды казып алууга Кытайлар ээ болуп, тиги Баткен, Чаткал, Ысык көл, Талас, Нарын баары кимдер? Кытайлар алган. Мен жанагы башкалар жер алып атат дегенге мындай жооп да бул. Бүгүн
90% лицензияны ошолор алган. Эгерде бөгөт коебуз десек. Башка бирөөлөргө оформить этип алган жерлерин карап көргүлө, улуттук коопсуздук канча жерде ошолор алып атат. Бул мыйзам, бул биздин атуулдарга, боордошторго, бир туугандарга, мигранттарга багытталган мыйзам, жеңилдик. Болгон ошолор алсын деп атабыз. Ошолордун эмгеги бар. Алар кандай шартта жүрүп, баягы тентип жүрөбүз деп өзлөрү айтып атат. Мына барып жолуксаңар айтат алар. Ыйлайт, качан бизди ойлойсуңар дейт. Эгерде бир маселени чече турган болсо, акча жок бюджетте, Минфинде акча жок деп чечпейсиңер. Бул жерде болгону каалоо керек, эрк керек. Анан ошолорго болгон боорукерлик керек. Анан башка бирөө алып алат. Башка бирөө мынан алтындын баарын алып алган. Башка бирөө оформить этип алып атат. Ошондуктан бул биздин боордошторго багытталган мыйзам. Калган болбойт деген аргументтин бардыгы суу кечпейт. Мен далилдеп берем. Анан урматтуу төрайым, мындай да, мына мигранттар бизден суранат. Ай, туугандар, поезд Россияга каттаган поезддун баасын арзандатып бергилечи. Поезддун баасы кымбат, самолеттун баасы кымбат. Биз ошо минивендер менен Россияга каттап, 2 күндүн биринде ДТП канча деген адамдар Россияга баратып, минивенден авария болуп, автобустардан авария болуп өлүп атат. Биздин боордоштор. А мамлекеттин эрки менен самолеттуку макул тиги баасын түшүрө албайт экенбиз. Самолеттор частный компания, аларга биз буйрук бере албайбыз. Бирок мамлекеттик компания Кыргыз темир жолуна айтып, баасын арзандатып койсо, биз ошо минивендерге барып кырылбай эле поезд менен каттайт элек. Ошонун баасын арзандатыш бул мамлекеттин гана эрки да. Ал эми поезд жол банкрот болот. Поезд жол банкрот болбойт. Тескерисинче кардар көбөйөт, тескерисинче адамдар көбүрөөк каттайт поезд менен. Мына жазган каттары ким Москвага барып жолукканда, ошол ар бир депутат айтат. Москвага барып мигранттар менен жолуккан депутаттар ушуну айтат. Анткени алар мага эле айтпайт да, баарын айтат. Поезд жолду арзандатып бергиле деп. Ал эми Москвага барып мигранттар менен жолукпаган, иши да жокторго, конечно, бул проблеманы билбейт. Мына соцсеттерге чыгып атат. Канча адамдар минивендер, автобустардан авария болуп атабыз. Поезд жол менен безопасный болот, арзандатып бергиле деп. Бул ошондой мигранттарга берген жеңилдик. Анан мына аграрный комитетте муну колдобой койду. Конституциялык комитет колдоп берди, фискальный комитет колдоп берди, аграрный комитет колдобой койду. Себеби докладчы кечикти деп. Биз убадага бекем туралы да. Анан ушул жерде бир аргумент барбы? Ушул жерде бир улутка кызыкчылык келе турган четелдик жаран. Четелдик жаран кыргыздарга багытталат. Алар мындай өз каалоосу менен четелдик болгон жок. Алар биздин боордоштор. Алар ыйлап атат. Биз Алмабек Насырканович, тапкан акчаны инвестиция кыла албай атабыз деп. Ошондуктан урматтуу суроолорго өтө эле андай. мыйзамды колдоп бериңиздерди суранабыз.